Адылбек Касмалиев министрлер кабинетinin төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси болуп дайындалды. Ал өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп, бай тажрыйба топтоого жетишкен. 2011-2015 жылдары экономика министринин орун басары болсо, 2015-2018 жылдары финансы министри болуп иштеген. Бүгүнкү күнгө чейин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп турган Касмалиевди президент Садыр Жапаров Минкаптын төрагалыгына сунуштап, анын талапкерлиги жогорку кеңеште каралды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчисинин кызмат ордуна Касымалиев Адылбек Алешевичти дайындоого макулдук берүү жөнүндө Касымалиев жогорку кеңеште талапкерлиги каралып жатканда эл өкүлдөрүнүн бир катар суроолоруна жооп берди. Анда негизинен экономика жана салык саясатына тиешелүү соолдор орун алды. Адылбек Касымалиев салык системасын изилдеп чыгаарын айтты. Салык органдарын тетиги райондун инспекторунан бери изилдеп чыгып, аны оңдойбуз. Керекпи айлыгын көтөрүп берели. Керекпи жанакы автоматизация маселелерин дагы кандайдыр бир социалдык маселелерин чечип берели да, бирок салыкчы болуп жүргөндө мындай кандайдыр бирдемени алганга мүмкүнчүлүк түзбөшүбүз керек да. Ошон үчүн аларга жакшы айлык майнасында түзүп беришибиз керек. Мага Садыр Нуркожоевич дагы бул тапшырманы берди. Талапкерликти кароо учурунда Яндекс такси компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча да суроо көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү министрлер кабинети таксисттер үчүн пайыздык чеги жогору болгон такси кызматынын маселесин кантип чечээрине кызыкты. Яндекс тууралуу. Яндексти өзүңүздөр билесиздер, ал жанагы оператор, бир эле оператор. Ошон үчүн азыр бул ишмердүүлүктү лицензиялоо, ишмер кылганга жакынкы арада долбоорду киргизебиз. Ошону колдоп берген болсоңуздар, анда тарифтерин дагы жана анын салык төлөөсүн дагы толугу менен контролдоого эметебиз. Эң негизгиси сервер, эң негизги талап кандай компания келбесин, сервер ушу Кыргыз Республикасында болуш керек. Ошону буйрса, мына мыйзам даяр болуп калды. Аны ушул экономика жана коммерция министринин алкагында иштеп чыкканбыз. Жакынкы арада аны жогорку кеңештин кароосуна киргизебиз. Депутаттар иштетилбеген жүн таштанды катары калып жатканын айтып маселе көтөрүштү. Ал эми министрлер кабинети өлкөдө жүндү кайра иштетүү колго алынып жатканын билдирди. Жүн боюнча бизде так программабыз бар. Ким жүндү иштетем десе, бизде дагы оборудование даяр турат. Ким жүндү иштетем десе, акча да даяр. Келсин бизге, биз оборудование көрсөтүп беребиз. Жүндү кантип жуйт, кылканды жүн болсо, аларды кантип кылгын алат. Анан кантип биз ага тиги одеяланы тиккен боюнча да оборудование бар. Бүт даяр. Депутаттар Адылбек Касмалиевдин буга чейинки ишине көтөргөн демилгелерине жана пландарына кызыгышты. Көпчүлүгү аны дасыккан адис катары сыпаттап, талапкерлигин колдой турганын айтышты. Урматтуу Адылбек Алешевич, сиздин эми өмүр баяныңыз таза экен, коомчулукта эч кандай негатив жок экен. Сизди колдойбуз. Данияр Жолдошевич, сиз да колдойбуз. Урматтуу Бакыт Төлөмүшев, сиз Данияр Жолдошевичтин жолун жолдосоңуз, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө салым кошосуз. Натыйжада депутаттар көпчүлүк добуш менен Адылбек Касмалиевдин талапкерлигин жактырышты. Эл өкүлдөрү жаңы Минкап төрагасын салык саясатын, экономикалык багыттарды жакшы түшүнөөрүн айтып, ишти алып кетет деген оюн билдиришти. Адылбек Алешевич бул дагы өтө тажрыйбалуу биринчи кабинетимиздин орун басары болуп иштеген, мурун каржы министрлигинде иштеген министр болуп, анан экономика министрлигинде болуп турган да. Тажрыйбасы өтө жогору, эми азыр убакыт көргөзөт. Райондо налоговыйда замбы, начальник отдела эле ошо иштеп жүргөндө мен биринчи өзүмдүн жана көйлөгүмдү ушу кишинин колунан алгам. Бул финансовый системада мен билгенден 30 жыл иштеп жүрөт окшойт. Мен ойлоп атам, жумушту жакшы билген адам. Анан ар бир президент иштеп келди. Эгерде начар иштесе, жумушка албайт эле да, мен оюмча. Парламентте Адылбек Касмалиев таза иштөөнү вада берип ант берди. Андан сырткары министрлер кабинетинин бир катар мүчөлөрү дагы ант беришти. Төраганын биринчи орун басары кызматына Данияр Амангелдиев келсе, анын ордуна экономика жана коммерция министри болуп Бакыт Сыдыков дайындалды. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев, Равшанбек Сабиров, Абсатар Сыргабаев жана Медерим Ашиев жогорку кеңеште ант беришти. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн ант берүү аземине катышкан президент Садыр Жапаров министрлерди таза жана адилет иштөөгө чакырды. Министрлерге айтарым,
араңыздарда мурдатан бери иштеп келе жаткандар барсыздар, мурдакы заманды унуткула. Ар бир жетекчи мейли кайсы тармакта болбосун өз тармагыңарды иретке келтиргиле. Коррупциялык элементтерди, уурулуктарды түп тамыры менен жок кылгыла. Таза иштегиле. Эгерде таза адилет иштегенге көзүңөр жетпесе, эртелеп эле арыз жазып кетип калганыңар өзүңөргө жакшы болот. Мамлекет башчысы Акылбек Жапаров эмне себептен кызматтан кеткенин айтты. Садыр Жапаров буга чейинки жетишкендиктерге мурдагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун да салымы бар. Эми анын кызматтан кетишин ашыкча саясатташтыруунун кажети жок экенин билдирди. Салык системасында ор койгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, аксыз маркаларына байланышкан махинациялар ашкерленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан, бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум. 18 декабрда Жогорку кеңеште ант берген Адылбек Касымалиев жана министрлер кабинетинин башка мүчөлөрү өз кызматына киришти. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.